Россияда азыр 700 миң адам жашайт. Кыргызстандык адам Россияда жетишет. Бирок 700 миң адам жылына 2,5 миллиард сом акча бизге доллар которушат. Бул абдан чоң акча, бирок ошондой учурда эгерде биздин балдар ошол 700 миң бала эмес, болгону 150 миң адам Европага барып иштеген болсо, жана облустардын полициясына акча төлөбөй, камалбай, баягы кептерден токтолук жебей, подвалдарда жашабай, жакшына эле шартта суббота, воскресенье күндөрү эмгектенип жашаса, Европада 150 миң адам ошол 2,5 миллиард акчаны, ошол азыр 700 миң адам жөнөтүп аткан акчаны болгону 150 миң адам жөнөтүп койгонго шанс бар. Аны үчүн бизде билимди жакшыраак беришибиз керек. Айласыздан ошол жерге барып, кышында муздак болду кармап, муз чагыш үчүн кетип атат. Жайында ошол жанагы тамак ташыш үчүн кетип атат. Стройкага иштеп кетип атат. Канча адам курулуштан жанагы жыгылып бени үзүлүп кетип атат, кол буту сынып кетип атат, канчасы туберкулез жуктуруп келип атат, канчасы дагы эмне болуп атат. Жолдо кетип атат, жетпей, кайтып келип атат, авария болгондор канча. Ошон үчүн бул өтө кооптуу жол да. Россияга барбайын деп илгери биздин кыргыздар согушу орустар менен. Ошондо бир кыргынга учураган элек. Азыр эми өзүбүз ушул уруп атабыз, Россияга барат элек дат деп. Эми ушундай шартта биз түшүнүшүбүз керек да, биздин мечтабыз, биздин кыялыбыз бийигирээк, Россиядан көрүн араараак болсо экен дейт элем да. Себеби Россия бул идеал эмес, Россия бизден көп деле айырмасы бар мамлекет эмес. Россияда бир ошол кордуктун кордугу, зордуктун зордугу ал мамлекет. Ошол жака баргандан Кудай сактасын деп кала турган, тескерисинче алар келип туруп, ошол орустар келип туруп кыргызга кызмат кылып кала тургандай болуш керек. Аны үчүн биздин балдар тың болуш керек, билимдүү болуш керек. Бизден көрү кыйла жакшыраак болуш керек эле да. Мен азыр ошон үчүн ошол мугалимдерге айрыкча аябай суранат элем ушул. Биздин балдарга мүмкүн болушунча ыйланып кетипсиздер. Мүмкүн болушунча ошого жакшыраак, сапаттуураак билимдер кыялын жигирээк көтөрүп берсеңиздер, түрткү берсеңиздер дейт элем да. Мен бир эле сиздердин айтып өткөнүңүздөр эмес, бүт эле Кыргызстанга, бүт эле өзүмдүн айылыма, башка баардыгына мен ушуну айтам да. Мугалимдер мугалимдигин кылып бериңиздер. Балдардын канатындай кененирээк созсун. Ошол элебиздин башка жакта дагы турмуш бар экенин, Оштон нарыда дагы дүйнө бар экенин, Кыргызстандан наракта дагы чоң ийгиликтер, мындай жакшы жарык жашоо бар экенин көргөзүп туруңуздар. Күн сайын айтып туруңуздар, күн сайын билдирип, алардын мечтасын, алардын кыялын багып туруңуздар. Алар эртең мындай мен 2000 буканы баккан фермер болайын десин, жок деген. Жок эле дегенде мен бир завод ачайын, мен эртең бир машина завод курам десин. Мен телефон чыгарган заводду мына Кыргызстанда мен курам десин. Кыргызстанда эң чоң керек болсо жанагы жүрөк операция кыла турган, жүрөк операция кыла турган, азыр бөйрөгү ооруду деп каяктагы Индияга барып, ошол жарым жүрөс, ошол Индияга барбай турган, ошол Индияда, Кытайда, Германияда жасала турган операцияны мына жерде частный клиникамды куруп, мына мен ошону мен курам дей турган амбициясы ушундай асмандаган балдарды чыгарып бериңиздер деп. Көктөмдөрүндө публикага чыкпайм, ошон үчүн бир аз толкунданып кеттим окшойт. Бирок чындыгында ушундай, ниет ушундай. Мен көбүн сындайм, себеби мен көбүнө ичим чыкпайт. Көбүнө ушунчалык жигим келет, көбүнө ушунчалык ызаланам, уурулукту көрөм. Не үчүн мына азыр мына байлар күчтүп атат деп отурабыз. Мына жана Жумат эке бай, мына Боздон эке бай. А бирок башка байларчы, булар мамлекеттик кызматта иштебей туруп байган байлар. А бирок андан башкаларчы азыр бай болуп дегендин көпчүлүгү 90-100%, 100 эмес, 90% деп кое берейин. 90% мамлекеттик кызматта иштеп, ошол жерде байлык атпайбы? Ал байлык кантип алпак болсун? Алган айлык 15 болсо, анан кийин менген машинасы миллион. Эми алардын баардыгы бурлар, ошол бур экенин биз көрүп, билип,
Эртең бирок ошол урлар дагы биз тарбиялаган балдар. Бирөөнүн атасы, бирөөнүн баласы, бирөөнүн кызы, бирөөнүн күйөө баласы, бирөөнүн койнунда жаткан сүйүктүү күйөөсү ошол. Өзүбүздүн балдар ошол. Азыр мен сиздерден сурап жүрдүм мына тилимде. Ошол уур эмес, туур балдарды тарбиялап берсеңиздер. Мекен үчүн тарбиялап берсеңиздер. Эч ким бир жерге мисалы мекени бизге берип койбойт. Мисалы мен демек Украинага бардым, ошол Европага карап жүрдүм. Аябай кооз, өздөрүнүн жерине ушунчалык жакшы мамиле кылышат экен. Мусорду ошол тротуарга таштабайт экен, көрүнгөн жерге кырпайт экен. Аябай жакшылап карашат экен. Эмне үчүн? Себеби алар өздөрүнүн жери. Өздөрүнүн жерин өздөрү кам көрөт. А биздин балдарды да ошентип тарбиялабайбы? Өзүнүн жерине өзүнүкүндөй күйгөндөй кылып тарбиялабайбы? Анан кийин эртең биз ойлойбуз биздин боло берет. Деп анан кийин барып Европага барып ошого суктанабыз. Суктана турган эч нерсеси жок. Биздикиндей топурак, биздикиндей жол, биздикиндей эле шарт. Кытайдын наркы тарабында Гонконг деген шаар бар. Жер деп коелу. Ошол Гонконгдун болгону 7 миллион халкы бар. Кытайдын жанында турат. А биз Кытайдын берки тарабында жайгашканбыз, бизде 6,5 миллион халк бар. Гонконг дүйнөдөгү эң алдыңкы деген 20, экономикасы эң алдыңкы 20-га келет, 20-ның ичинде турат. А биз дүйнөдөгү эң артта калган 20-ның ичинде турабыз. Энелердин өлүмү боюнча биз алдыда турабыз. Балдардын өлүмү боюнча алдыда турабыз. Ымыркайлардын өлүмү боюнча алдыда турабыз. СПИДтин жугушу боюнча алдыда турабыз. Туберкулез боюнча алдыда турабыз. Экономикалык жактан бардыгыбыз жанагы ошол кайсы бир чоң келип бир кой сой берип койсо, ошого ой оңатып берсин деп дуаны берип, шайлоодо 2000 сомун алып коюп жанатып жүрөбүз, бирок эми ууру деп, тууру деп мындай бир ак караны улгай турган мезгил бардыгыбызга келди деп ойлойм. Ошон үчүн мен азыр чоңдордон көп билбейм үмүтүм, бирок мына жаштардан үмүт кылат элем. Ушу жаштардын бардыгында моундай телефонуңуздар бар. Айтыңыздар, баягы баштагы эле сөз. Бала ыйлабаса эле эмчек салбайт. Жанагы жаман нерсени көрдүңүздөрбү? Ошол телефон бардыгы интернетке туташкан. Интернет деген эмени ошол эле кайра биз жаман көргөн батыш интернетти бизге чыгарып колубузга карматып койду. Эмне кылабыз? Пайдаланчы деп. Ошону оңго пайдаланабызбы, солго пайдаланабызбы? Ал өзүбүздүн ишибиз. Эми ошону мына баратып эле мына тротуар жок, урдалып кеткен. Канчака урдап алыптыр? Бул туура эмес. Бетине айтып коеюн деп эле айталы. Мына жерде мусорду таштап коюптур. Канчака ошол мусорду алыш керек эле, ал милдетин аткарбай атат, айталы. Мектепте билим жакшы берилбейт деп айталы. Медицина начарбы айталы. Кыскасы эмне жаман болсо айталы. Жакшы болсо жакшысын да айталы. Мына жерде жакшы иш болуп атат. Ушудан үлгү алышыбыз керек деп айталы. Телефонду, мына видео камераны жакшы максатта, жакшы бир пайдалуу нерсеге жумшайлы, ошого пайдаланалы.